Акчы Райымбек Матраимовду өтө чоң эл аралык деңгээлдеги кылмыштарды жасаган адамдарды кошчу Магнитский акты деген кара тизмесине кошту. Ал кишини Кыргызстандан 100 миллион долларларды уурдап кеткен коррупционер деп тааныды. Магнитский тизмесине кирген адам акчыга кире албайт, акчыда финансылык иштерди алакка катыштуу жүргүзө албайт. Акчы менен өнөктөш болгон башка өлкөлөрдө дагы бул ишмердикти жүргүзүүсүнө бөгөт коюлат. Бул мен жана башка ондогон иликтөөчү журналисттердин зор жеңиши. Бул маркум кесиптеш Уланбек Эгизбаевдин дагы зор жеңиши. Бул карапайым сиздин зор жеңишиңиз, урматтуу кыргыз эл. Бул кыргыз бийлиги үчүн көктөн издегени жерден табылган зор белек. Себеби дегенде Магнитский тизмесин көтөрүп алып, Матраимов Кыргызстандан уурдап кеткен акчаларын алган Дубайдагы, Европадагы мүлктөрүн, ал жактан ачкан банк эсептерин кайра кыргыз элине кайтарып алууга зор мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эгерде бийлик чында эле коррупция менен күрөшүп атканын далилдегиси келсе, кыргыз элинин уурдалып кеткен мына ошол ырыскыларын кайра кайтарып келиши керек. Матраимов эле эмес, аны менен убагында өнөктөш болгон Атамбаев, Жээнбеков, Илмиянов жана башка бийликте турган адамдарды дагы алакка катышын, финансылык кылмыштарын иликтеп таап чыгып, журналисттердин колу жетпеген маалыматтарды элге жарыялап, алар уурдап кеткен каражаттарды элге кайтарышы керек. Эми кеп кыргыз бийлигинде калды. Матраимов 2 миллиард сом берем деп убада берди деген сөз бул олуттуу эмес. Налог төлөнбөйт деп эметилгенде ошол иш эмне болду? Потихоньку төлөп атышат уже. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы 30 миллион. 30 миллионду берди уже. 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду ошондо? 200 миң доллар болду. Салыктан берет? Салык. Жумалиев маселеси тынчып кетти. Эми кандай болду? Эми Жумалиев маселеси бул эми депутат да азырчы. Буларда иммунитет деген болот. Азыр текшерип атабыз. Бул иштин баары акырынан мындай токтоп калыптыр да. Бүт баарын 2 ай, 3 айда сонун токтотуп коюшту. Азыр эми кайра жандандырып атабыз азыр. Жандандырып, эми ал бул депутаттар да бул сразу эле алып келип бир хулиган эмес да, алып келип киргизип болгон нерсе мынтип коюптур. Муну менен караш керек да. Мыйзамда коррупция беренеси менен иш козголгондо депутаттын кол тийбестиги иштебей кала тургандыгы боюнча мыйзам укуктук чегимдер бар экендиги белгилүү да. Буга чейин ошол берене менен көп депутаттар иш козголгон да. Ал беренени, ал 300 мисалы коррупция менен койсок, аны деген генеральный өзү аты жазыш керек да. Ал ушундай анын баарын эсептешип такташып атабыз азыр. Кандай болорун Кудай буйрса аягына чыгабыз баарын эле. Азыр коомчулукта сөз болуп атат да, Сыймык Чатыкеев эмне кызматка келгенден кийин келишип алдыбы Жумалиев менен нече Эч кандай келишкен жокпуз. Аны көрөсүңөр. Эч кандай келишкен жокпуз. Азыр деген бул кылдат иш менен акындыктан аныкталыш керек бүт жагынан. Бүт жагынан эменин баары жабылыш керек мындай. Секире албагандай. Анан баа берилет. Ал обязательно баа берилет. Булар депутат болот. Депутатты азыр булар неприкосновенность деген бар да. Ошол эле.